Силер эмнеге өкүнөсүңөр? Мен кесимди туура эмес тандап алганыма өкүнөм. Анткени журналист болбой эле чекистин билимин алсам болмок экен. Кайсы гана президент келбесин, биринчи кезекте УКМК кызматкерлерине үй салып берет, алардын жашоосуна, кем карычына көңүл бурат. Были уверены, что государство способно обеспечить их и все их семьи. У нас жаңы жылдагы келип калды. Бүгүн жаңы конушка киресиздер, үйлүү болосуздар. Элибиздин жана жарандарыбыздын коопсуздугун тынтыксыз камсыз. Уважаемые кыргызстанцы, сотрудники, безупречно обеспечивающие безопасность государства и народа, должны получать всестороннюю поддержку. Атайын кызматтын өкүлдөрүнө президенттер эле кам көрөт деп жүрөсүзбү? Жок, жаңыласыз. Бүгүнкү күндө министр, аким, кала берсе кичинекей айыл өкмөтүнүн жетекчилери да жардам колун сунат. Мисалы мен Бишкекти айтпайлы коеюн. Алыскы Араван районунда УКМКда иштесем, 18 гектар жергеээлик кылып, аны кааласам азыркы баа менен баалап, 630 миллионго сатып, Улукбек Карыбек уулу эмес, Улук миллион болуп калмак экенмин. Жогоруда мен айтып өткөн окуянын реалдуу каарманы бар. Ал бүгүнкү күндө УКМКнын ардактуу эс алуудагы кызматкери Шералы Нормуратов. Бул каарман айылдаштарына тийиштүү 18 гектар 19 сотук жерди кантип менчиктештирип алгандыгы жөнүндө бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Siz Esenbo'da işleşmeyin. İşlegenim yok, ben pensiyonerim. Çok mındayla ayıp koymuş, iki oz ile söz. Şu aytıyorum jurulu. Sen baskanda neudobный dedim kamera kadar. Çok hazırlı cevap verip koyunuz mındayla, toktayla. Kança gün boldu kurulganına? Toşuna bilip etken, bunun için kaçan kurulganınca. Tarıp yani o çoğa ganyan. Şaşıl. Bunda öyle tak, şöyle çıkarışım. Ötközmesin benim. Oşa yer üçün жүгүрүп аткандан кийин. Кебесиң өзүңөрчө. Бирок сиз жетектеп атасыз, азыр жетекчи катары кайсы жеринен ката табасыз? Жөнөкөй купля-продажа. Мен катасын көрбөйт атам энди. Эми сиз карап жүрүңүз, кайсы жеринде ката бар экен шунун? Кайсы жер каралып атат сотто? Эми ошол бактарактуу жер каралып атса керек, ошол сиз айткан бактарактуу жерчи. Мында мисалы үчүн система мындай айтып айтканда мындай так деп өтүп алып келбейсизби? Мисалы үчүн сиз айтып атасыз, кайсы жерде атасыз? Сиз эми аким катары өзүңүз сүйлөгөнүздү, өзүңүз көзүңүз түшүндүңүзбү? Bu bayağı transformasyası borgu çeyin alıngan çekte. O şu jata taşıkmarada alıp verilen çekten o şoka jetpes batpay kalıp bu yerden bergende o şol kişiге. Бизди Ош облусуна караштуу Араван районунун тургундары чакырып, 20 жылдан бери чече албай келе жаткан жерлерин көргөзүп даттанышты. Мында Чекават айыл өкмөтүндөгү Толкун, Түрк жана Пактакор айылдарынын тургундары 2000-жылдары айыл өкмөтү тарабынан 18 гектар 19 сотук көп жылдык бакча жер аянты үлүш жер катары пайдаланууга берилип, андан соң жергиликтүү бийликтин жардамы менен мыйзамсыз Шералы Номуратовдордун үй бүлөсү жеке менчик ээси болуп калган. Sizlerin çındıkta da uğal deyip geldik da. Yerde oluşunu biz satып alganбыз. Kança gektar? 18-19. 18-19 gektar жерде. Kaçan satып algansızlar bu eki? 2000 yıllar bolsa gerek, bilmiyorum. 2001 жылы, ha? 2000 yıllar bolsa gerek. Kança satып algansızlar bu eki? Akçanı elge berip biz satып alganбыз. Ha, elden satып algansızlar, ha? El aytkan bizi akçanı bizi oluştu bergiler biz satып alganбыз, bir bergemiz eli. Ha, emeni ne üçün satып algansızlar? El özü surangandan. Ha, el surangan, ha? Ha, birok аны пайдалангангабы же кызыл китеп менен сатып алгансыздарбы? Мен өзüm satıp пайдалануу үчүн сатып алганмын. Кызыл китеби жок эле. Бар. Кызыл китепке сат, эми жер алып, акчаны бергенден кийин, элге акчасын бергенден кийин биз сатып алган болобуз да. Эми суроо болуп атат да, жерди ал үлүш жер болгон да, айыл өкмөтүнүн жери болгон. Олар бизге акчаны билен үлүш азыр сторон түшүп атат. Үлүш жер бул айыл өкмөтүнүн жери. Айыл өкмөтүнүн жерин адамдар пайдаланганга үлүшкө алган да. Айыл жерин болгон жок. Неправильно говоришь. Анда эл өзүнүн үлүшүнү саткан, биз жери менен. Үлүш деген бул айыл менчик кызыл китеби жок да. Элде үлүшү болгондон кийин элди үлүшүнү сатканбыз. Анда сиздер жашыл китеп боюнча сатып алыпсыздар да? Элди кызыл китеп менен сатып алдык. Пайдалангангабы? На собственность. На собственность 2001 жылы. Мана сиз масыл менен келген окшойсуз. Жок. Анан эмени эгерде сатып алсаңыздар 2013 жылы элге акчасын берип
Akçasını algan el, akçasını menен satıp algan. 2000 Toktap. 2013 yıl sizler emediniz. Toktap. El akçasını algan, ülüşünü satkan, biz el ülüşünü satıp alganız. Пайдаланганга. Yok. Полностью. Собственность, ел собственность жоқ таяқта. El собственность жоқ. Елде қызыл кітап жоқ болчу да. Жоқ. Ана кантип қызыл кітап болып қалды? Eldi akçasını bergenden keyin eldi. Жоқ, жер елдік емес та. Жоқ. El ayıl hükümet жерді сатып алып бергіле деп Тоқтам шығарып берді. Жерме, айыл hükümet тоқтам шығарып берген. Жанагы эмени сурасак дегенбиз. 2013 жылы сиздер кайра арендаға деп келишим кылдыңыздар айыл өкмөт менен. О, ерунда вопрос. О, неправильный вопрос. Жоқ, сиздердин токтом бар да. Жоқ. Biz eldi akçasını berip satып алгандан кийин биз менчикке өтүп кеткен бул. Жоқ, 2013 жылында эмнеге токтом кылып кайра арендага деп айыл өкмөт менен келишим түздүңүздөр? Ол неправильно. Айыл өкмөтүн натор иш кылып алган. 2013 жылкы. Оптур. Eldi akçasını berip 3 ayıl kooperatifte. Akçasını berip biz жерди, eldi например, бакты сатып алганбыз. Ошондо 2019 жылдагы сиздердин айыл өкмөтүнүн токтому жөнүндө кандай дейсиз? 2019 жыл айыл өкмөт. Токтом неправильно. Биз сразу элди акчасын бергенбиз, элди pulun akçasını berip satıp alganbız. Başka söz yok. Ел кызыл элде мындай жеке менчик эмес, пайдаланууга деп уруксаты бар болсалар кантип сизге менчикке сатып берди? Пайдаланып деген жери жок. El саткандан кийин биз полностью акчасын берип сатып алганбыз. Болду, башка сөз жок. Фундаменттерди куюп коюпсуздар го. Неме болуптур? Негизи. Мен собственный болгондон кийин мен каалаган ишим. Бул жакта сомнительный бир суроолор болот. Причем сомнительный? Анткени айыл өкмөттүн жери болсо, эл ага айыл өкмөт жер эмес ал. Элдин менчиги эмес да ал. Жок, менчик эмес. Мен сатып алганмын. Акчага сатып алгам. Сиз азыр мында кызуураак экенсиз да, мындай. Жок. Суроого түшүнбөй атасыз. Эл мага акчасын алып, кол коюп, мага берген жер мен сатып алгам. Болду, башка сөз жок. Эмне документтер болгон? Бардыгы бар. Көрсөк болобу ошону? Госрегистрге барсаңар көрсөтөт. Госрегистрде өзүңүздө жокпу? Сиз СМБда иштейсизби? İştegеним жок, мен пенсионермин. Мурдагы? Мурда иштегенсиз. Талапта көрсөтүлүп жаткан күбөлүк жана сатып алуу жөнүндөгү келишимге көз жүгүртөлү. 2020 жылдын 29 апрелинде кадастр мекемеси менчик ээси катары Номуратовторго кызыл китеп жасап берип жатат. Мекеменин таянычы 2001 жылдагы жер жана агрардык реформа борборунун чечими болуп жатат. Чу дегенде эле биринчи түшүнүксүз жагдай бул жер мыйзамдарындагы сатуу жана сатып алуу жөнүндө талаптары. Мында Турсунали Абдусатаров жана Эргеш Мусаев деген жарандар элге үлүш деп бөлүнүп берилген жерлерди өз атынан менчик жер катары сатып жаткандыгы. Ал эми менчик ээси катары көрсөтүлгөн Турсунали Абдусатаровдун көз өтүп кеткен. Эргеш Аксакал элдин жерин сатууга кол коюп бербегендигин өзү да тастыктап жатат. Ошдан прокуратурадан прокурор келди мага шу жерге. Мана 4 топ подпис көрсөттү мага. Мана торо подписсиз экен, мана биринчисин көрсөттүм. Мени подписим дедим. Экинчисин көрсөттүм. Мени подписим. Чогулушта чечими, дагы бир нерсе. Üçüncü подпис көрсөттүм. Мени подписим дедим. Төртүнчү подписта купли-продажа листиге. Andagi podpis meniki emas ekan. Mana o meniki emas dedim. Bak, darak bak. Жерди деп бергенбиз. Бакчаны. Жерден сатууга менин укугум болмаса керек. Мени Бакты саткан турбайбы? Мени сатты. Сурайлы, бактыбы же жердиби? Протокол деген бак деп жазылган. Satılgan. Бак экен бул. Бак satılgan. Жерчи? Эми токтоптур. Дарак нема асманда өсөт, жерде өсөт. Закон мезгил. Sizge bir sırada sizden ben bir darak satıp alma üyümüzden çıkın. Oysa üyümüz bile menik olunca darak menik olur. Бирок 2000 жылдары жогорудагы 3 айылдын тургундары менен Тулан Номуратов аттуу жаран сүйлөшүп, 18 гектар 19 сотук көп жылдык бакча жер аянтын убактылуу пайдаланууга, ал эми ошол жердеги бак өсүмдүктөрдүн санына жараша сатып алгандыгын айыл тургундары ачыкташты. Мындайча айтканда, үлүш жердин ээлери 18 гектар 19 сотук жерин Номуратовдордун менчигине сатышкан эмес. Ошол жерде элге чек кылып бакты, бул көчөдөн эле гана акча берилген да бул. Бул бак деп сатып алган. Бул жерди деп сатып алган эмес бул эч качан. Ошол жер ошо элге чек болуп берилсин. Бакты алган болсо, ошо бакты иштесин дагы жерди элге кайтарып берсин.
Şu 18 gektardı. Ayaktagı менчиктен чыгып болсам. Чекстиктин амал-көйлүгүндө чек жок көрүнөт. Анын далили карапайымдардын багын сатып алам деп туруп, жерин ээлеп алгандыгында. Номуратовдордун бетине карманган бул кагаз жок дегенде логикага да туура келбейт. Анткени кээ бир үлүш жерлер 63, 52, 35 да сомго сатылган. 20 сом, 100 сомдан акчаны берип туруп, мына көчөт. Эми 30 сом, 100 сомго ким жер сатат? Көчөт сатылганда. Эми булар мен жерди сатып алганмын деп атат. Элди коркпой эле алдашып атат. Мындан улам көз өтүп кеткен Турсунали Абдусаттаровдун документтериндеги колдорду жасалма жолдор менен даярдалган деп шектенсек болобу? 18 гектар 19 сотук көп жылдык бакча жер аянтын карапайым жергиликтүү тургундардан тартып алууда. Ошол кездеги айыл өкмөттүн кызматкерлери, Араван районундагы агрардык жер реформа борборунун кызматкерлери жана прокуратуранын кызматкерлеринин катышуусунда жасалма кол коюу жолу менен тийиштүү документтер жасалган эмес деп ким кепилдик бере алат? Ушул жерде саткан кишилердин аты жөндөрү мына. Эми мына жерде караңыз, 63 сомго 5 сотук жер берилиптир мына. 35 сомго 5 сотук жер берилиптир. 66 сомго жер, 73 сом. Жер эмес. Даракыны сал, даракты акчасы. Жер элдики. Жердик элдики эмес. Анда кандай? Дарак асманда өсө. Жок, мында дарак асманда өсө. Жок, мындалай. Мен мындалай. Көрдүңүзбү эми? Жок, 5 сотук жерди. Мен айтчы, бул тарапта мен 35 сомго берип атат. Жок, бул тарапта мына кызык жок. Мен айтайын. Кандай алсас ошондой айтып бериңиз да. Бизге кызыкчы эмеси жок. Биз реально мыйзамда сүйлөшүбүз керек. Булар эми элдин үлүшүн алган болсо, бул частный документ кылган болсо, буга аким же мен же айлык азыр бизге эл айтты да. Азыр сиздин мындай деп айтып органга берсин, текшерсин. Эгер мыйзамсыз көрдүңүзбү мына? Азыр сиздердин көзүңүзчө мындай басым болуп атат. Биз байкап атабыз. Ал бир жагы, экинчи жагы. Бул жакта айтып атышат жашоочулар. Тек гана сизди именно ушул зам аким бүгүн заинтересованный ошолордун адвокаты болуп калган. Ошолордун кызыкчылыгы үчүн иштеп келет деп атат да. Эми сиз азыр жооп берип аткандыгыңызда ошого мындай ынандырып атат. Анткени эл барып сотко берсин, антин райондун жетекчиси катары эл бул жакта кызылдап атса, териштирип бергиле деп бир жолу кайрылдыңызбы прокуратурага? Мен угуп тур эми. Мен мына кече сер айткандан бул маселени көтөргөн уктум. Менчи ого чейин уккан жокмун. Элдин атынан жөн турсаңыз эми суроону бүтөлү. Элдин атынан айлык алып бүгүн орун басар болуп турасыз ушул жерде. Элдин атынан иштейм деп келдиңиз ошол жерге. Эми ошол азыр элди чуркатпай туруп сиз чуркашыңыз керек. Президент айтты. Силер элди иштетпей, эл чуркабайт, эми силер чуркайсыңар деген. Эми ошо президент сөзүнө таянып, сиз элдин атынан чуркап, ушуну прокуратурага акимдин орун басары катары берип тийиштүү чара аныктап бергиле деп бересизби? Мыйзам боюнча администрация жасабайт буну. Буну айыл өкмөт жасаш керек. Айыл өкмөттү ким көзөмөлдөйт? Биз көзөмөлдөйбүз. Бирок жер маселеси боюнчачы мен жана да айттым. Жер комиссия бар, ар бир айыл өкмөттөчү өчүрт бар. Ошол гана чечиш керек. Аны мен булар кызыкчылык, буларда мен бир сотук жер ондой жер. Дагы келебиз, бул жерге дагы көп келет экенбиз. Негизи, пожалуйста. Азыр сиздердин кандай реакцияңыз барды? Айыл өкмөт даярдансын. Сотко эл берсин. Айыл өкмөт берсин, например, мыйзамдык карайлы бар мыйзам чечиш керек. Талаштуу жердин таржымалын билүү үчүн район жетекчисине кайрылдык. Аким биздин суроолорго жооп береби десек, чырга түшкөн жерди жөнгө салмак турсун, окуядан кабарсыз. Басып да барбагандыгы маалым болду. Шашыл. Мындай да. Так, сүйлөшөбүз чыгарыш. Андан эмеден айтабыз. Так, эми боюнча аты жөнүңүз кандай? Кулубаев Сейтек. Сиз ротация менен келдиңиз да? Так, ротация менен. Жанагы бактарактуу аймакты билесиз, 18 гектар жерди. Ошол жердин чоодагы. Кайсы айыл өкмөт боюнча экен? Чегават деген. Чегават? Демек, Чегават айыл өкмөтү. Каратыңыз, азыр Чегават айыл өкмөтү. Чегават айыл өкмөтүндө үлүш жерлери, сиз айтып атасыз. Үлүш жерлер 2003-жылдан 2019-жылга чейин? Жок, сиз өзүңүз билген маалыматты айтыңызчы ошо боюнча. Биз айтканды эмес, өзүңүз айтып бериңизчи. Мурда элдик экен, азыр жеке менчикке курулушка берип жүрүптүр. Кайсы жыл берилген экен, ошол жылын тактап. Сиз билесизби, негизи бул боюнча маалыматыңыз бар? Жок, мен сизде такталып турган айтам да. Чын эмнесин тактайсыз? Ошол боюнча айтып бериңиз. 18 гектар жер боюнча. Чегават жөнүндө 18 гектар жерде кандай десеңиз, ошол 18 гектар жеринде мындай деп атат да, ошол сатылып кетти деп атасызбы? Жок, ошо сизден сурап атабыз. Кандай стадияда азыр? Статусу кандай? Маалымат жок да. Жок, маалымат ичинде маалымат бар болсо айтат элек да, маалымат бар болду. Мен маалыматты мындай айтып атам да, жер курууга, үй курууга ажыратылып келген жер боюнча айтып атам да, 2021-жылда өткөн жылда ажыратып келген жер боюнча. 21-жылды сураган жокпуз. Ошол жердин статусу кандай азыр? 18 гектар талаштуу жер болуп атыптыр азыр. 18 гектар жер талаштуу жерби?
Аны мындай да 18 гектар жер талаштуу жер деген бизде маалымат жок. Эгер так маалымат болсо айтабыз. Мындай деген бар да, сотто каралып аткан жер бар. Кайсы чыр болуп аткан жер бар да. Кайсы жер? Ошол гектардын аянты эми бул затяжной процесс экен, соттуку. Соттун процесси. Ал кайсы категория экени белгисиз да. Жок, кайсы жер каралып атат сотто? Эми ошол бактарактуу жер каралып атса керек, ошол сиз айткан бактарактуу жерчи. Мындай мисал үчүн сиз мындай деп айтканда мындай так деп алып келбейсизби? Мисал үчүн сиз айтып атасыз, кайсы жерде атасыз? Сиз эми аким катары азыр өзүңүз сүйлөгөнүңүз, өзүңүз көзүңүз түшүндүңүзбү? Мен түшүнгөн жокмун мисалы. Сиз эмнени айтып атасыз ошо? Мен ошол статусун эле сурап атам, бир эле суроо берип атам. Статусу кандай? 18 гектар жердин статусу кандай азыр? Ошол жер боюнча маалымат жок да бизде азыр. Ошол эле койбойсуң, маалымат жок. Маалымат жок. Маалымат жок да. Эгер болсо айтат эле, мен сотто каралып аткан бир жер бар деп атам. Ал жеке менчиктердин алакасында, жеке менчиктердин алакасында алчы, үлүш жерлер боюнча. Ал как сиз бактарактар боюнча сурап атасызбы же боюнча? Мен жана сизге кененирээк маалымат болсун деп үй курууга жер ажыратып келген боюнча айттым. Ал болсо 20 гектар жер чегабаттык боюнча. Анан жана чыр талаш боюнча ал жеке менчиктин айланасында болуп аткан жер бар. Ал 18 гектар жер деп атасыз. Ал боюнча бизде так маалымат жок бизде. Азыр сиздерден эми райондун жетекчиси катары президент сиздерге чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип, өзү дайындап, өзү ушундай элдин көйгөйүн чечкиле деп жиберди да. Анан эми биз ушул учурдан пайдаланып, экрандагы көрүүчүлөрдүн көрүп аткандыгынан пайдаланып, сизди ошол жерине барып биз менен чогуу кандай акыбалда экенин бүгүн ошону көрүүгө эртең иш планыңызга киргизип, анан тиешелүү ошо кадастрды, тиешелүү мамлекеттик мекемелердин баарысын ошол жерге чакырсаңыз, ошол жерден териштирүүгө сизди мындай камеранын астында биз суранабыз. Биз менен чогуу барып берсеңиз анда. Эртең кайсы убакытка барсак болот? Булук мындай кылалы. Булук мындай кылалы. Мында жер комиссиясынын төрагасы райондогу орунбасары, анан тийиштүү службалар барат. Сиз өзүңүз тең 1 саат көргөнсүз. 1 саат бөлөм мен. 1 саат бөлөм убакыт. Мен сүйлөшүп атпайбызбы. Андан мындай тактап ошол жерден аныктап, так, ошол жерден аныктап, тактап туруп, кандай эмне болгон бүт историясы боюнча, ошол боюнча ошол жерде түшүндүрмө иштери жүрөт. Анан менден башка да бүт ошол жерде непосредственно түз тейлеген кураторлор кызматтын жетекчилери болот. Болду, чоң рахмат. Анда сизге буйрса. Ондо ошол жерден көрүшө алам да. Чегабаттармы? Мени пожалуйста. Жок, бир үйдө 3 та келме отурабыз. Жок, залга кирели. Азыр мында залды эмне кыласың? Азыр биз акимди машина менен барып алып келебиз, азыр өзүбүз алып келебиз. Сиздер туруңуздар. 1 саат бөлөм мен. 1 саат бөлөм. Мен сүйлөшүп атпайбызбы. Кече барам дегенсиз. Бүгүн мындай. Кече планыңызга коюп, саат 11ге бизге айтып жүргүлө. Азыр мындай. Мисалы барып мен айыл өкмөткө барып эле ошо жерден угам. Элсиз турат сиз. Ого, сен машинага токтоп. Мен да машина. Жок, биздин машина менен токтоп. Силер мындай бас. Мен да машина келип. Ана убакытта бизде барам деп өттү. Ошо уксан сен, уксан. Кичине отуруп, кичине сөз бербейсиз муну. Анан мен азырдан барып бүт службалардын баарын жогулттум. Тийиштүүлөрдүн баарын чогулттум. Анан да берип туруп кетирдим. Атка себеби эртең менен эле оңдо. Бизге алянаттар. Машина бuyakta. Жок, мына машина турат. Айдагыла шоколад кайда? Айлык көттү. Айдагыла. Мен гидем айлык көттү. Сиздин артыңыздан эле. Ал айдасып, артыңа айдасып, айдасыздар. Ben sistemdin hemen istemeden süйлөшөм. Өзүмүздөн положенияга мен өзүмдү коюп көрүп сүйлөп атам. Мисалы үчүн мен бул жерде бир да соттук жерим жок, кызыкчылыгым да жок. Анан мен калыс иштеп беришим керек да. Ошон үчүн мен бияка айтып атам. Тез арада дагы бир резервди трансформацияга жерге үй куруу боюнча трансформацияга давай издеген тез арада чечтирип бериңиз. Комиссияга. Арты ток менен кардашдын иши жок дейт.
Ben ayrı hükümetke kança iylap geldim. Çek yok hazır. Durur abi. Çek yok. Mına yerde 20 gektar yer var eken. Uşunu dağı berip durup, oşol yerde dağı dokumentalni kılıp durup, beri razı kılıp koysa bola o. Vanya sattı. Ana oşol akçaları. Fop yok. Fop mışık ilaytırgan boldu. Ana mektep var 4 yıllık mektep. Oşonun dokumentin dağıyam dastur bir vetat manga. Ötközmesinger be. Oşa yer üçün жүгүрүп atkandan keyin. Gebesinger özüңөрчө. Давай эми. Болсо аренда же бар го аякта. Ошол жерден алабыз biz. Чекке. Мен жооп бербейм. Экиле сатын ошол акчалар коякта. Az отура туруңуз мен жооп берип алайын. Бардыгыбызга бир жооп бер. Буга берилсин деп решение чыкты, ата решение келди. Беришпеген. Азыр 41 ге чыктым, жыл постоянный келемдер рапакен астына. Берилбей чек. Başka yerler çekler var, şöyle çekti, reşinler çıktı, vermeydiler. Hazır akam üyünde oturam, çekimde üç alıp oturam. Ötkende geldim bir yere, bitti spravka için kızıl dokument buluş gereken. O şunu ben kayakta olan çekti, desem bularam bilmeydi. O şunu reşi bir belağı, o şunu aligini mede geldik. Şunu yordu. Bir üyde 3 geldiler oturdu. İnvelt adam hazır, poçkası yok. Diyelezminin Moskvada yaşadı. Kırgızstanda baya DLS'de köter albaydı dalçı. Oşol adamga çek berilbey şu yerden. Şu yerge berilbey koyganda odan kiçine baldarga berilgen şu yerden. Garajdan berilgen şu yerden. İnmin ha. Odan kiçine baldarga berilgen. Orukçan emes alar. 12 özü bütün taptaza baldarga şu yerden berilgen. Oşa ikinci irgattan berilip atkan çekke, mına üçüncü irgattan bir adam koşulgan yok. Bir yerden götürdü, üç yerden bölüp atar. Oşo jakta ak mazarga koyulgan adam. Nege андай болду? Onun mezgilde men iştip Yani sözü koyayım mı? Oşo ak mazarga koyulgan adam, ölgen adam oşaga barıp koyulgan adamga ana berildi. Oşo yerden mına mekteptin aldına sentirdim baldarına, oşo yerden 2-3 ele berildi. Yok bu Karataş'tan bir yerden ayırması var da 16 yıldan beri arızsız çalmayız, bir daha çek. Alışmayısın bu şehirlerden. Tanışın bolsa çek alasın. Açığın şundaydı sözde. Qancha жылдан beri çek ala albaysınız? Ben misal için ben özüm hiç de 10 yıldan beri 3 yol жаңыладым арызды. Bir daha çek belgeyim. Sizdin namыңызга аукционго катышканга сизде мыйзам жол береби? Мен деле 3 балам бар. Укуктуу менен катышып укуктуу менен ал жерде алышкан. Мен деле 3 балам. Замаким болуп, өзүңүз көзөмөлдөп турган нерсени өзүңүз аукциондо унутуп алдыңызбы? Мен өткөргөн жок, муну айыл өкмөт өткөргөн. Эми айыл өкмөт сизге карайт да. Ал мыйзам, кандай мага карайт? Ол мыйзам жолдо алынган. Айыл өкмөттү сиз башкарасыз да? Жок, мен башкарбайм айыл өкмөттү. Мен башкарбайм. Сиз укпайбы айыл өкмөт? Эмне укпайм? Мыйзам боюнча. Жок, мен өзүм функционалдык обязанность боюнча. Ошону айтып атпайсыз. Так мен обойчу мен кагазын гражданин катары катышкан. Айыл өкмөттө сиз арендага алып атпайсызбы? Жок, ал мындай болду да. Tekşerip gelip prokuratura, оказывается, biz arendaga mınavol jay жерди алганбыз. Бул жер менчик болуп калган. Ошо жөнүндө сөз өтөт. Силер ошону карап алыңыз. Ошондо буякта жайыт жер канча гектар? 49 эле мен тапшырып бергенмин. 18 алып калган. Эми калпыңыз чыгып калып атпайбы? Буякта мына 2001-жылы айыл өкмөттүн 20-токтому чыгып атат. Да. 20-токтомдо 18 эле гектар деп атат. 83 миңге сатып алып атасыздар. Да. Анан сиз эмне кайсыны айтып атасыз? Ошого кошуп мен айыл өкмөткө айткам. Кана кошкондуңуз? Жокпу буякта? Жок. Бу жерде кошулбайт, бул жерге кошулбайт. Мейли, биз мына жөнүндө сүйлөшөлү. Менчик жөн. Алдын кошпой калган, мына жөнүндө сүйлөшөлү. Сиз мына жерде 83 миңге 18 гектарды сатып алып атасыз да? Туура. Анан сиз эмне үчүн 13-жылы келип айыл өкмөткө сиз УКМКда иштегенсиз. Мурда укук коргоо органдарында таасириңиз буякта күчтүү болгон. Айтыр. Ошол УКМКда иштеп, сиз таасирдүү киши болуп жүрүп, мыйзамдуулукту элден талап кылып жүрүп, анан кантип сиз бул жерде билбей калдыңыз? Немени билбей калдым? Сиздин менчигиңиз экендигин билбей, сиз 13-жылы арендага 21-жылга чейин аренда төлөп жүрүп атасыз. Аренданы биз неправильно төлөгөнбүз. Төлөбөшүбүз керек эле. Мен муну жерде сиз деп айыл өкмөт чыгарып берип атат. Жок, мени деп эмес бул. Мен өзгөндө иштет элем. Муну мени өтүп кеткен иним оформить эткен. Атам экөө. Мен олорду ошо договоруну туура экен деп караганым жок, билгеним жок. Анан атам өткөндөн кийин документтерди караштырсам мындай экен. Анан прокуратурадан келишти, ревизор келип, бул деди мына 30 алган арендага алган жериңиз деди. Ben artık kereği yok, almayayım dedim al жерди мен.
Суу Буяк эле жетет дедиңиз да, Мына жетет, суу жеткирип болбой атат. Суу жетпейт да мына, суу жакшы келбейт. Ошон үчүн мына 3 кооперативдин үлүшүнүн ошо эми токтоңуз. Бул жерде сизде договордо бул жакта айтып атасыздар. Договордо бир эле киши өткөзүп берип атат. Бул жак элдики беле? Элдики да. Элдики болсо ким укук берди бир киши аны сатып жибергенге? Кайсы бир киши? Мына договоруңуздарда турбайбы? Договор Договор правильно, договор болгон. Бул элдин жери болсо кантип бир киши 18 гектарды берип атат. Суроо бир киши эмес, 3 кооперативти. Кана 3 кооперативдин эли ар бири мына айыл өкмөт токтом чыгарып берип атат мына. Элге өтсүн деп атат. Сиз архивдик материалды тапшырганбыз. Архивде бар өздөрү да көрдүңүздөр, кече дагы өзү. Бизге азыр ушул госрегистрдин жетекчиси катары тийиштүү документтердин баарысын биздин колубузга копия кылып бериңиз. Азыр. Жок, жооп берсин. Кече да көрдүңүз да, беребиз да. Беришет. Жок, мындай сиз госрегистрдин немеси катары айтсаңыз, мына элге таратылып берсин деп атат. Экинчи чечимдин экинчи пунктуна. Сиздерге сунуштап атат мына. Элге таратылып бергенсизби? Кимге? Жок, бул бербейт да. Акчасын бергенбиз. Акчасын айтып. Акчаны берип атат берди. Кооператив жерди колдонууга таратылып берсин. Жок. Мына. Окусаңыз. Айыл өкмөтүнө караштуу төмөндөгү айылдардын тургундарына толкун багынын не дейт? Үлүш катары бөлүнүп берилсин. Правильно. Үлүштү бөлдүк, анан акчасын алышты. Элге бөлдү дейт. Эл мага сатты анан. Жок, элден сатып алдыңызбы сиз? Ар буларды. Эми токтоңуз. Şu жерде маселе болуп атат. Саткандыгы тууралуу кана сиздерде госрегистрдин өкүлү. Кана? Кана эл сатканы сиздерге? Кече көрсөтүптүр. Мен жок элем. Бияктар көрсөтүптүр сизгечи. Ошо сатып алган тууралуу полностью документтерин көрсөтүптүр сиздерге. Кече көрдүңүздөрбү? Жок, кече бизге мына экиле документ берди. Жок. Кече кайсыларды көрсөттүң ошону? Кече купля-продажа. Жок, дагы бар жерде, башкасы бар. Аны көрдү. Бар. Жок. Азыр мына токтосоңуз байке. Мындай кылам барып тапшырганмын. Мейли, токтосоңуз байке. Азыр адис мамлекеттик мекемеде иштеген адис айтып берет. Не боюнча? Мына документтин негизинде берилди бу жер? Дагы бир жолу, үчүнчү жолу кайталап айтайын. Укук аныктоочу документ сатуу алышымдын келишиминин негизинде мына көбөлүк толтурулган экен. Түшүндүңүз да? Ушул көбөлүк. Жок. Мынанда 3 документ бар. Аз айтып алсын 1 минут. Келдирбейсиз мынакей эси көрсөтүп берсе керек. Тактап коелу да. Себеби бул жерде 3 код болуп атат, мүмкүн 3 документ чыгып калышы мүмкүн. Чыгат. Кана силерде бар да, госрегистрде бар. Кана? Тапабыз. Кече документти полный карап Сизде бар может, сиз эле берип коесуз. Жок, мен азыр буларда көрдүңүздөрбү эми? Шу жерде токтоо байке. Мына көрдүңүз. Адис айтып атат, кече биз чогуу отуруп 1 сааттай убакытта карап документтерин полный бар. Бардыгы карап чыгабыз. Анычы жок, кече эки архивдеги делону алып чыкты байке. Мына азыр кечеги документте жок болчу. Жерине келгенде мына азыр дагы башка маалыматтарды алып атабыз. Көрдүңүзбү? Барсак дагы башка маалыматтар бар. Эми мына жерде азыр суроо болуп атат да. Айыл өкмөт жерди мүлк катары элге бөлүнүп берилсин деп атат да, токтомдочу. Андан кийин элдин атынан бирөө чыгып эле ошо элдин атын баардык жерин сатып жиберген ошого кандай комментарий бересиз? Силер адашып атасыздар. Бул жерде айыл өкмөт 2001-жылы токтом чыгарып атат. Бул айыл өкмөт токтомунда экинчи пункт окусаңыз. Үлүштөрүңүз берсин. Сатып алуу тууралуу келишимде 8,01 гектар жерди эмнеге астына 10,01 гектар деп көрсөтүлгөн сумманы да оңдоп коюшкан. Бул тийиштүү документтин жарактуулугуна канчалык ишенсе болот? Сиз жетекчи катары айтып бериңизчи азыр. Мына мыйзамдуу документ бекен? Мыйзамдуу? Жок, окуңуз сиз, түшүнүктүү караңыз. Кайсы жеринде ката бар экен азыр карап бериңизчи. Биз специалисттер карап чыкканда. Жок, сиз жетекчисиз. Жок, жетекчиси. Мен жетекчимин. Специалисттер караган. Сиз эми жетекчи болгондон кийин көрүңүз да муну. Жок, юристтер бар биздечи. Бир отдел бар. Юротдел. Жок, мейли. Бирок сиз жетектеп атасыз. Азыр жетекчи катары кайсы жеринен ката табасыз? Жөнөкөй купля-продажа. Мен катасын көрбөйт эмен. Эми сиз карап жүрүңүз, кайсы жеринде ката бар экен шунун. Мынакей, утверждаю деп атат. Директор
Араванского районного центра по земельной и аграрной реформе. Абдумомунов кол коюп бекитип берип атат. Жок, эмне үчүн 8 деп турат, астына оңдоп жазып атат 10 деп кошумча. 10 гектар эмне негизде кошулат? 2 жерди жазып атат да. Ошо 2 жерди жазып атат. Неправильно. Бул 8 гектардын жери эле болуп атат да, калгандары кандайча кошулуп кетип барып атат нары көзгө. Бар. Кандайча кошконбосо ошол орган кече бардык. Жок, сиздер жооп бересиздер да, анткени ушул договор купли-продажаны сиздер бекитип атасыздар. Сиздер эгерде мондай каталарды көрүп туруп тараптар чакырса биз ошол жерден дагы жооп беребиз. Эми кадастрда кандай тийиштүү печат коюлуш керек дагы кошумча? Мынага кошумча. 2020-жылы бул эми жакында эле болгон экен. Каттоону көйлөндүргөн атайын штамп коюлуп атат. Жердин идентификациялык коддору коюлуп атат. Регистратор Кудайбердиев биз Алмаз деген иштейт экен, ошол көйлөндүрүп колун коюп атат. Дагы кошумча печат коюш керекпиш го? Жок, тоголок печат. Тоголок печат кайсы учурда кошулат? Тоголок печат деген укук көйлөндүрүүчү документти бергенде ошол берүүчү органдын керип түшүрүлгөн печаты ошол тоголок печаты ошондо кошулат. Анысы аз келгенче эми президенттин жер боюнча жарлыгын инвентаризация, трансформациялоо саясатын пайдаланып жаткандыгы, жер жана курулуш мыйзамдарын бузуп, жеке турак жай үчүн тездик менен фундаменттерди куюп койгондугу аныкталды. Мыйзамдуу ушул курулуштар? Бул 2022-жылы 1-тескеменин негизинде айыл өкмөттөр инвентаризация кылып, буну уже немеге бериптир. Баягы инвентаризация кылып, баягы Кыргыз өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча айыл чарба багытындагы жерлерге салынган бүт бардык турак жай и фундаменттерди бергиле дегенде. Эми токтоңуз, муну карайлы. Качан курулган курулуш? Канча күн болду курулганына? Бул курулуш мен точно билбейт экенмин, мунучу качан курулганынчы. Жакшы кургай элек муну. Бирок угуп тур, мени угуп тур. Азыркы күнгө дагы биз мени берип атабыз. Курган калып кеткен болсо бергиле деп ошо боюнча тапшырма бер, ошо тапшырма негизинде биз берип атабыз атычы. Бүгүнкү күнгө чейин мына кече жакында барып келди немеге республикалык кадастр немесинечи, службасына. Ошол жерде барып дагы айтыптыр, анча-мынча калгандар болсо бергиле дептир. Биз айыл чарба багытындагы жайытпы, сугат жерби. Эми адистен сурайлы. Келиңиз. Ай бүгүн ошол кадастрдын өкүлү кече бизге айткансыз интервью берип, бул жер толук мыйзамсыз курулуш курулбайт бул жерге дегенсиз. Анткени мунун даражасы башкача болуп чыгат. Айыл чарба категориясындагы жерлерге эгерде максаттык багыты өзгөртүлүп курулуш курулса ал мыйзамсыз болуп эсептелет. Курулушка эч кандай трансформация жок, курууга мүмкүн эмес. Себеби бул жер көп жылдык бак дарактар түрлөрүнө кирет. Журбазы эле сүйлөшпөй. Басканда эми жакшы сүйлөшө албайбыз да. Чыгып каламыз да, 2де кириш керек, келип турат. Журбазы эле акча. Жок, мындай эле айтып коюңуз, эки ооз эле сөз. Жок, айта берем жүрүп эле. Сен басканда неудобный дейм деп камерага да. Кетип атат ал жерде. Мен Жок, азыр эле жооп берип коюңуз да, мындай эле токтоп эле. Эме боюнча. Так, бизге ушул Араван районунан арыз түштү. Бул боюнча губернаторго да кайрылыптыр, сизге дагы кайрылыптыр. Анан жер боюнчабы? Жер боюнча. 18 гектар боюнча кайрылган эмес. 18 гектар бак боюнча. Жок, биринчи жолу угуп атам мен. Ал боюнча келген эмес. Ал жерде. Ошол жакта жашоочулар айтты да, бизгечи зам губернаторго да барып айтканбыз. Өзүм барам деп айткан. Жок, ал жер мындай. Ал бак боюнча келген эмес. Мен УКМКнын мурда башчысынын эмесин жаңы угуп атам. Эгерде эл ошого кагазын бере турган болсо, биз каттоо калабыз да, губернатор мага деп жазса, бизге бөлүштүрөт да баягы орун басарларгачы. Ошентип мага деп жаза турган болсо, биз баягы иш чаранын негизинде барабыз, текшеребиз. Бу жерде мындай да улук. Ал УКМКнын мурдагы башчысыбы, же кимдин башчысы, кимдин тууганы, ага эч нерсе карабайт. Мыйзам ким тарабында болсо, маселе ошого чечилиш керек. Муну деле ошондой кылып чечип беребиз. Эгерде чындап эл тарабына тиги мыйзамсыз түрдө ошол алып ала турган болсо, 18 гектар жерди ошону аныктай турган болсо, анда мамлекеттик менчикке кайтыш керек да бул жер. Анда биз ушул иликтөөнү жарыялайбыз, ошондо маалыматтык мейкиндикке чыккан ар бир маалыматты тийиштүү контролго алып, өзүңүздөр ошонун негизинде ишти карап бере турбайсызбы да, интернетке чыккандан кийин. Ооба, ооба. Ага чейин сиз акимге чалып, же айыл өкмөткө чалып, кандай маселе болуп атат, эмне болуп атат деп сурасаңыз болобу? Сурасак болот. Сейтек Дөлөтбекович, кутман күн. Кандай эстен соктарыңыз? Жакшыбы, эл журт тынчпы? Сейтек Дөлөтбекович, бир маселе. Кече сизге баягы улуктар барган экен, блогер балдарчы. Жанагы жер боюнча деп, тиги Эксеменин ГКМбнын мурдагы башчысы дейби, район 18 гектар.
Эмне маселе болуп атат? Эмне жер экен? Кайсыл айыл өкмөттөн эмне кантип алып алган ал? Чегабаттан алынганбы? Бак баягы эле жашылдандыруу көрктөндүр деген шылтоо. Сиз эмени полностью анда бүт документтердин баарын көтөрүп, баягы токтомдорду качан чыккан, кандай болуп чыккан, аукцион кандай болгон бүт документтерин көтөрүңүз анда. Тактап туруп анан анда сотко өткөрүп бериш керек дейт прокуратурага тергөө органдарына. Күсөмесин чыгарсын да. Көп жылдан бери чечилбей элдин олуттуу көйгөйү болуп келе жаткан жер маселесин президент Садыр Нуркожоевич жакшы максатта чыгарган жарлыктарын, чечимдерин бүгүнкү күндө мамлекеттик органдарды пайдаланган айрым шылуун чиновниктер өз кызыкчылыктарына пайдаланып келе жаткан жагдайын ачыктоого, көрсөтүүгө аракетибизди жасадык. Биз журналисттик милдетибизди так аткардык деп ойлойм. Кустуруу, жемкорлорду жоопко тартуу саясаты борбордор эмес, аймактарда да башталсын. Бул окуядан улам карга карганын көзүн чукуйбу, чукубайбы, мунун баарына назар салып, убакыт берип күтө туралы. Ал эми кандай жыйынтыктар, чечимдер чыгарылын биз сиздерге дагы жарыялайбыз деп ойлойм. Биздин Instagram, YouTube, Facebook баракчаларыбызга катталууну, пикир жазып бөлүшүүнү, жактырууну басууну унутпаңыздар. Саламат болуңуздар.